Кыргызстанда коронавирус жуктуруп алгандардын көбү Бишкек шаарында. Статистикага таянсак, Борбордо азыркы тапта 255 адам аталган илдетке чалдыккан. Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев 6 майда берген брифинг учурунда шаар тургундарын өздүк гигиенаны сактоо менен жөнү жок көчөгө чыкпай турууну суранды. Ошончунун бир сураныч жанакында берген кеңештерди берип аткан жанакында тартипке көнүп, биз ошого макул болсок, биз анда деген абалды ушул бойдон кармап, акырында тиги оорулардын санын азайтып, жанакы ушуга дуушар болгондордун тобокелчилиги турган группалардын баарын тазалап чыгып, анан демек маңда жарык чыгып кетебиз бул абалдан. Белгилүү болгондой, 1 майдан тарта Бишкек шаарындагы блокпосттор алынып, борборго кире бериш, чыга беришине гана коюлган. Анын себебинен автоунаа тыгындары пайда болуп, элдин агымы да көбөйгөн. Мындай шартта баш каланын тургундарын жана конокторун медицина кызматкерлери жөнөкөй эрежелерди сактоого чакырышат. Блокпостторду азайтып, баягы 7 тармактагы өндүрүштөргө жол ачып койбоду. Ошондон кийин байкалды да көчөдө жүргөн автоунаалар көбөйүп атат. Бизге болсо мынакей үй-бүлөлүк медицина борборунун келгендердин саны көбөйүп кетти. Ошон үчүн мен ошо биздин шаар калкына кайрылат элем, сырттан келгендерге дагы. Азыр ушул учурда ар бир адам өзү этият болуп, мындай бир кереги жок артык баш келип дегендей ар кандай эки жака жылышыкты кылбаса. 19 медицина борборунун башкы дарыгери Мунара Өмүралиева аталган вирус өтө кооптуу экенин, бир адамдан башка адамга жукканда мутацияланып жатканын айтып, өлкө жарандарына кайрылып өттү. Элдин арасында бир күмөн саноо пайда болгону бизде өтө өкүндүрөт. Ошол эң бир баарыбызды подводить этип турган учур болуп атат. Андай кылбаш керек, күмөн санабаш керек. Бул вирус чындыгында өзү айттырбай, анан кийин мындай куулуп турат экен, мутация өтө күчтүү экен. Бир кадам кылып, биз бир кадам алдыга таштап, ошону жеңели деп бир чара колдонуп, бир оперативдүү пландарды иштеп, биздин Бишкек шаар саламаттык башкармалыгы менен, мисалы үчүн мэриядан, биздин саламаттык сактоо министрлиги менен ушунчалык чоң иштер жүрүп атат. Вирус болсо дагы бир жаңы өзүнчө бир сюрприз даярдап турат да. Ошон үчүн эл дагы бизге жардам берсе, ар бир бул жөнөкөй эле бир мындай кайдыгер караганга болбойт. Бул эртең жеңиш үчүн биз баарыбыз жапа тырмак ошого киришибиз керек. Ал эми Бишкек шаарында коопсуздук кызматкерлери ар бир жөө жүргөн жарандардын да өздүк документин, маршруттук барагын, иштеген жеринен справка жана жашаган жеринен маалым катын талап кылат. Ошондой эле жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөгөн кызматкерлер да автоунааларды текшерүүдө. Нурай Кайратова, Азат Султаналиев, СТВ.